Шаар мэри Арнабек Уулу Азаматтын катышуусунда аппараттык кеңеш менен күн тартибине коюлган уюштуруу жана аркылуу маселелер боюнча тийиштүү тармактардын жетекчилеринин маалыматтары жана сунуштары угулду. Вице-мэр Адилет Калыков Балыкчы шаарында 8 март айымдардын эл аралык күнүн салтанаттуу түрдө белгилөө боюнча маалымат берди. Алдыдагы иш-чараны өткөрүү үчүн мэриянын кабыл алган атайын тескемесинде көрсөтүлгөн маселелерди аткаруу ишкана мекемелеринин жетекчилерине тааныштырылды. Майрамда салтанат шаардын Эсен Думанаев атындагы маданият үйүндө белгиленет. Аны талаптагыдай өткөрүү үчүн шаардын бюджетинен түзүлгөн сметага жараша каражат бөлүнүүдө. Маданият үйүнүн сахнасын жасалгалоо, майрамга ылайык көчөлөрдү кооздоо, иш-чарага чакырылчу меймандардын тизмесин даярдоо, сыйлыктарды тапшыруу. Балыкчы шаарынын мэринин жана шаардык кеңештин төрагасынын улгайган айымдарды жеринде барып куттуктоолору. Балыкчы пресс Facebook баракчасынын YouTube каналы аркылуу ишкана мекемелерде эмгектенишкен айымдарды, ардактуу үй салуудагы ардагерлерди куттуктоо боюнча видео куттуктоолорду чагылдыруу, концерттик программа, тартуулуу маселелери майрамга чейин аткарылмакчы. 7 март күнү шаардык Думанаев атындагы маданият үйүндө өтүүчү салтанаттуу иш-чарага чакырылуучу айымдар тизмесин даярдоо. Бул жылда ушу жалпы шаарда ахват болгон бир квота бар. Квотаны карап чыктык. Сунуштарды мэриянын кызматкерлери берет. Ошо сунуштарды протоколдоп, өзүнүн эрежесине ылайык мэрияга сунуштап койгула. Жана мэриянын ардак грамотасына дагы сунуш айтылат сиздерге. Ошол сунуштарды дагы протоколдоп оформить туруп мэрияга уюштуруу бөлүмүнө берип койсоңор. Жооптуу Меркуль Тансаркеева, Нармыкүл Исагалиева. Жылда 300 кишиге подарка берилет. Мэрия тарабынан бул иштерде уюштурулуп, жооптуу биздин мэриянын бухгалтериясы билим берүү бөлүмүнө караштуу балдар билим борборунун салтанаттуу иш-чарага даярдалган программасын сунуштоо. Бул боюнча айда бир сыйра менен сүйлөштүк. Досун жетекчиси менен Саламат Тордобеков билет бул иш-чараны. Ушуну сиз дагы контролго алып коюңуз. 6 мартка чейин жалпы даяр болушубуз керек. Эми бизде основной мэрия иштеп атат, аппарат. Жетекчилерден, сиздерден жанагыдай бир эле тапшырма экен. Жанагы эмгектин ардагерлерине өзүңөрдүн жамаатыңа мурун иштеп кеткен ошолорго эле көңүл буруп койсоңуздар. Мэр Арнабек Уулу 4 марттан баштап 1-июнга чейин шаарда жазгы жашылдандыруу, көрктөндүрүү, санитардык тазалык иштери боюнча 3 айлык жарыяланарын, президенттин Жашыл Мурас программасына ылайык жазгы иштер жетекчиликке алынарын билдирди. Ар бир ишкана мекемелер, аймактар жаштар ынтымагы коомдук уюму түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын айтты. Жашылдандыруу жана тазалык муниципалдык ишканаларынын жетекчилерине шаардагы жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана санитардык тазалык иштерин талаптагыдай аткаруу алууну тапшырды. 3 ай алектенебиз. Facebook, WhatsApp'тагы группаларга жазгы иштерди уюшкандыкта жүргүзүү боюнча активдүү катышууга чакырыкташтоо зарылдыгы айтылды. Асылбек ака, бул 3 айдын ичинде o 2 пляжды аймагындагы 2 пляж эс алуу бактарды, алыяларды бүт иретке келтирип баарын келтириңиздер ошолордун баарын, ошолордун баарын. Анан бул тротуар жана бул темир бетон, арыктар тазаланып бүт, шаардын көркүн бузган көрүнөк жакнактар, соода күркөлөрү алынып, көчөлдөр тигилсин да. Бүт ошолордун баарын тилек баратыбыз түшүнүктүү, бүт өзүңөрдүн кол алдыңардагыларга баарын тапшырма берип, 3 ай иш менен алектенебиз, 3 ай бою. Өзүңөр баарыңар билгендей бул президенттин да указы бар, Жашыл Мурас боюнча. Ошол алкагында жүрүп аткан иш-чара бул 3 айлык. Ошону үзгүлтүккө учуратпай, өзүңөрдүн мекемелериңердин, офистериңердин алдындагы жакшыландырууга өз каражатыңардан балким көчөт алып тигесиңерби, ошого салым коштуңуздар. Бул биринчиден. Андан сырткары мына уже февраль аяктады. Жазда келди да, өлбөгөн жамгачы. Анан 1-чи квартал аякталып бартат. Ошого жараша 1-чи кварталдын жыйынтыктарын уже даярданышыбыз керек. Областтын коллегиясы болушу толук ыктымал. Андан сырткары Бишкек администрация президента дагы коллегия өткөрүшү мүмкүн. Ошого жараша коллегияга
жолдун мурда дагы айтылган азаматтардан Бишкекке барып келгенде талаптар, тапшырмалар берилди. Ошого маалыматтарды уже даярдап жыйынтыктарды чыгарышыбыз керек. Кубан Самудинович, сиз дагы жанагы АБРдин немеси боюнча иштер кылбады эле бул тротуарлар, тиги переходторчу. Ошолорго да темир суу менен байланышып, балким уже жумушту баштайбыз. Мисалы Калдыбаев көчөсүндө тротуар бар, переходтор бар, билесиз. Ошол менен байланышып маалымат берип коюңуз. Эмне деп жооп беришти? Эшиңердин алдын коздогула, гүлдүрдү тиккиле, жашылдандыргыла. Колуңардан келсе, мына Амантур деген байке сүрөтчүлөр жүрөт. Мына Гаронодо иштейт, сүрөтчү бар да. Кыйын сүрөтчүлөр бар да. Ошолор менен сүйлөшүп, сүрөттөрдү да тарттырсаңыз жакшы болот. Сүрөттөрдү. Баарыбызга тең күч берсин Аллах Таала. Алдыда ишибиз ийгиликтүү болсун. Мэр Арнабек Ул Азамат шаарды өнүктүрүүнүн жашыл шаар, коопсуз шаар, таза шаар, кооз шаар, жарык шаар, жылуу шаар программалары жетекчиликке алына баштаганына токтолду. Жылуу шаар жетекчиси жакшы иштеп жаткандыгын белгиледи. Коопсуз шаар боюнча иштерди тездетүү, шаардын коопсуз болуусу үчүн видео камераларды ишке тезинен киргизүү. Видео камералар калк кызматында коюлса кылмыштуулуктун алдын алууга болорун. Агро Куш Автомиштранс ишкана жетекчилери шаардын кооз шаар программасына салымдарын кошмокчу. Ошондой эле Экопосттун аймагындагы 50 гектар жерди муниципалдык менчикке алуу менен этно жайдын курулушу башталмакчы.